Кыш мезгили жакындаган сайын таш көмүрдөгү көп кубаттуу үйдүн жашоочуларында түйшүк күчөйт. Үй ичин жылытуу электр меши аркылуу болгондуктан азыртан жарыктын өчүүсү аларды ойлонтуп турат. Электр жарык өчсө үй ичи муздайт, таза суу да токтойт. Ушу домдо жашоо бизде паровое отопление жок. Ысык суу, муздак суу постоянно болбойт. Свет өчкөндө эми жашоо бизге аябай эле кыйын да. Ар ким өзү бачок коет, 500 литрлик эми ал быйыл эле башталды. Туалетте постоянно суу болбойт. Суу бир маал чыгат. Кечинде саат 5-те. 11-ге чейин түнкү. Алдан кийин суу жок. Ушу кышында бир комнатада отурабыз. Шартыбыз аябай эле начар, суук болот, ташкыныбызда аябай шамал болот, күзгө маал. Анан бир комнатада тыгылып, обогреватель менен отурабыз. Анан домдо жашоо кыйын да, эми жер үй болсо дагы от жагабыз. Эми быйыл жана кышкысын свет өчөт деп атпайбы? Анда кандай болот? Эми өчсө дагы отурабыз да, саат 5-ке чейин азыр деле өчүп атат күндүз. 9-да өчөт, кечки 5-те күйөт да. Эми башка айла жок да, паровое отопление жок колонуп отурабыз. Таш көмүр шаарында 30 көп кубаттуу үй болсо, акыркы жолу 1996 жылы гана жылуулук берилген. Шаардыктар жылуулукка канааттанбай, кезегинде аны колдонуудан баш тартышкан. Ошондуктан шаардагы бардык көп кубаттуу үйлөрдүн жылуулуктары өчүрүлгөн болчу. Учурда калаада жашоо шарт оор экенин байкоого болот. Эми дагы үмүтүбүз үзгөн жокпуз, үмүт бар. Кудай кааласа Садыр Жапаровдон көп үмүт күтөбүз. Ал балага чоң салам айткыла. Жакшы алып кетип атат, мен ошо расмын алдында. Жашоо турмуш артка кетип атат да. Артта. Эч оңолуу болбой атат. Биздин мэрлер жакшы иштеп атабы, туура эмес иштеп атабы, майке биз барбайбыз да, билбейбиз. Отуруп атканбыз, жакшы эле берди. Быйыл жыл башында шаардагы 2 көп кубаттуу үйдөгү 72 батирге жылуулук берилиши таш көмүрлүктөр үчүн жаңылык болуп калды. 25 жылдан кийин алгачкы жолу үйлөргө жылуулук берилди. Оңдоо иштери жүрүп жатканда күмөн санаган тургундар эми башка жашоочуларды да кошулууга үндөөдө. Былтыр ысык жылуулукту берди, бүт үйлөр ысыды. Эми өтө ысып кеткен айнектер ачып отурду. Ошо чындыгы да. Үйлөр ысып кетти. Мурун пленкага да эле үйлөр шамал болуп турчу эле тынбай. Үй ысыбайт эле, катуу шамал болгондо үй ысыбайт эле. Шамал жокто кичине үй ысып калчу эле, ошо. Кандай экен жылуулугу? Жылуулук жакшы экен. Эми быйыл да жакшы болсо, быйыл да жылуулук берип калар деп турабыз. Тиги акча жагы кандай болот экен? Кайсылы арыз? Эми акча жагы эми баардык үйүң ысып турса, бир айында 1200, 1300 чейин төлөнөт экен да. Ошол жакшы экен. Кышында биз бир үйдө ысытып алып эле, бир үйгө эле 1000ден ашык нары төлөт элек да. Быйыл кышкы от жагуу сезонунда дагы 2 көп кубаттуу үй кошулганы турат. Электр жарыгын колдонуудан жылуулукту пайдалануу экономдуу жана ыңгайлуу экендигин жашоочулар түшүнүп калышты. Биз багы курулуп жатканда ар кандай ойлор болуп аткан. Кандай болуп калат, эмне болот деп эч бир мындай эмени күткөн эмеспиз да, андай болот деп. Анан аябай сүйүнүп эле элдин баарына эле таш көмүрдүн баарына мактап атабыз тааныштарга. Сонун болуп атат деп ошо. Азыр кышка карата мына күн суук болуп калды, кышка карата бизде мындайча айтканда ой жок, коркпойбуз. Кудай кааласа жылуулук берилет. Баягы электрик мештерин алышыбыз керек андай деген бизде ой жок. Канча этаждуу тамдар турат. Бүт бардык электрический отопление өтүп алган. Ал жерде микрорайон деген немебиз бар, ал жерде котельный да жок. Бардыгы үйлөрдө электрический неметип сайып алган. Ушул котельнийлерди срочно ишке киргизиш керек. Срочно ишке киргизип, элдерге айтпаса, элдер баары миң айткан менен деле жага берет, ток менен жылына берет. Ошон үчүн котельнийлерди киришкенге өкмөт дагы бир көңүл буруп койсо экен деген үмүттөбүз да. Шаарда 9 от казандан 6 гана иштеп жатат. Шамалды сай шаарчасын кошкондо жалпы 650гө чукул абонент бар. Мындан сырткары мекеме 3 мектеп, 5 балабакча жана мамлекеттик мекемелерди да жылуулук менен камсыздайт. Токтогул отканасын толук реконструкциядан өткөрүп, быйылкы жылы ошол бир домго элге мындай элге ишенимдүү болуш үчүн бир домду кошуп жылуулукту бердик. Эл ыраазы. Анан ошол отканага жакындагы 4 көп кубаттуу үй бар. Азыр алардан барысына арыз түшүп жайы менен
жайындасы эки көп кабаттуу үйдү коштук. Азыр эки көп кабаттуу үйдү буйруса биздин отканаларда азыр жумуштар баарын жыйынтыктап азыр ремонттук бригадаларды азыр ошол эки көп кабаттуу үйгө коебуз. Жаңы кошула турган абоненттерге биздин талабыбыз үйдүн ичиндеги мисалы үчүн батарейкаларды, радиаторларды анан ошого жардамчы жабдуулар болот. Ошолорду өзү алыш керек. Биз подвалга чейин биз жеткирип беребиз. Жылуулук мекемеси электр энергиясын жана акча каражаттарын үнөмдөө максатында соңку жылдары от казандарын көмүргө өткөрө баштады. 2022 жылы курулушчулар Кечи шаарчасындагы жана 2023 жылы Кызыл Алма участкасындагы көп кубаттуу үйлөрдү жылуулукка туташтыруу пландары бар. Таш көмүрдө жалпысынан 44 миңден ашык калк жашайт. Жылуулук ишканасы быйылкы сезонго керектелүүчү 5000 тоннага жакын көмүрдү камдап коюптур.